Olayotgan oyligi harom bo'lsin ularga. Men Qirg'iz xalqiga men norozichilik joyim yo'q. Qirg'iz ham, o'zbek ham, tojik, ham qozoq hammasi men uchun bir xil. Biz musulmonmiz, bo'ldi, tamom. Men millat ajratmayman hech qachon. O'sha yerda bizni tirikchiligimiz deb harom pul topib taksichilik qilyapti. Bola chaqasini ota-onasiga olib borib beryapti. Ba'zi birlarini u yerda ota-onasi bilmaydi. So'rab surishtirib qo'ying, bolangiz harom pul topyapti. Bolangiz harom pul topyapti. O'zbek birodarlarimizni majburlab mashinasiga o'tkazib 500 rubldan chegaragacha pul olyapti. Yandexga ursangiz 160 so'm chiqadi, 150 so'm chiqadi. Биштин видео блогторубузду интернет желелеринде күзөтүп баратқан мекендеш мусулман бир туугандарыбызга assalomu alaykum. Урматтуу туугандар, бул видео кайрылууда сайрап аткан мусулман бир тууганыбыз бизге таарынычын айтып, биздин таксисттерге таарынычын айтып, видео кайрылуу жасады. Буйрубазын тапканыңар арам деп сүйлөп чыкты. Арам адал маселесин биздин ислам динибиз гана чечет. Ошондон бүгүн таксист туугандарыбызды туура түшүнүшүбүз керек. Бирок алар да өздөрүнүн мамилесин оңдош керек. Келген конокто коноктой сыйлаш керек. Туугандар, бул сөздөрүм менен мен улутчулдукка барган жокмун. Бирок ар бир адам өзүнүн улутун, мекенин сүйөт. Ал да өзүнүн мекенин сүйөт, улутун сүйөт, биз дагы өзүбүздүн улутубузду, мекенибизди сүйөбүз. Болгону мен мусулман блогер досу катары айтат элем. Эгер биздин аэропорт, биздин таксисттерибиз жакпай аткан болсо, пожалуйста, өзүңүн Hava Yolları деген учагың бар, ошого берген 500 рублиңи наразы болбостон көбүрөөк кошуп туруп, түз эле өзүңүн элиңе, өзүңүн мамлекетиңе учуп кетсең болот. Эч ким тоскоолдук кылбайт. Ошол тууганым. Мен сага бир мусулман блогер досуң катары айтып атам. Анан бардык ишти бүтүрүп, жайгашып, арзан учуп келип алып, берген 500 рублин милдет кылып, видео кайрылууда адал арам деп сүйлөштүгү бул туура эмес туугандар. Ошондуктан бири-бирибизди туура түшүнсөк жакшы болот эле.